Алай жана Чоң Алай райондорунун негизги тиричилигин мал чарбачылык менен дыйканчылык түзгөндүктөн ушул жаатта мамлекеттик деңгээлде дыйкандарга натыйжа чыга тургандай колдоо көрсөтүү жагын эске алайын деп жатам. Чоң Алай районундагы Ачы суу айылына бара турган 12 чакырым жолду асфальттоо үчүн долбоорлоо иши бүткөрүлсө да, алигиче толук аягына чыга элек экен. Буюрса бул маселени чечүүгө толук көзөмөл жүргүзөм. Ушул эле айылда Бөкөнбаев атындагы орто мектептин абалы начар жана жараксыз болгондуктан жаңы мектеп курууну колго алабыз. Андан кийин Кашка суу айыл аймагына караштуу Бурган суу айылына таза суу түтүктөрүнүн курулуш иштерин баштоо керек. Айыл жаңы уюшулгандыктан ал жерге социалдык объектилерди куруп, инфраструктурага көңүл бөлүнүшү шарт. Жекенди айыл аймагына караштуу Карамык, Каратейит, Жекенди, Шибе, Чулук айылдарынын жалпы тургундары Тажикстан менен чектешкен Унжу Булак, Караганды Сай участкаларын өлкөгө кайтаруу маселесин көтөрүшкөн. Бул мамлекеттер аралык маселени да жергиликтүү элдин кызыкчылыгын эске алып чечип берүүгө ниет кылабыз. Унжу Булак, Караганды Сай участкалары 1924-27 жылдардагы улуттук аймактык жерлерди бөлүштүрүүнүн жыйынтыгы боюнча 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын материалына ылайык Тажикстан Республикасына таандык деп. Эми бул талаш жерди Чоң Алай районунун Жекенди айыл аймагынын тургундары жайыт катары пайдаланып келишкен. Ошондуктан бул маселени да паритеттик комиссиянын алкагында калыс чечим кабыл алууга жетишебиз деп ишенем. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук кызматынын курамына киргизилип, азыр Камчыбек Кыдыршаевич чечкиндүү чараларды көрүп жатат. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Тоо кен иштеткен Кайди жоопкерчилиги чектелген коомунун ишмердүүлүгүндө Карагазык кенинде руданын курмандыгы алтындын өлчөмүн так аныктап, экологияга зыяны тийбегиде иликтеп чыгуу зарыл. Анда иштелип чыккан калдыктарды сактоочу жайды талапка ылайык жүргүзүү керек. Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу мамлекеттик комитети тарабынан Кайди жоопкерчилиги чектелген коомуна берилген лицензияда 1 тонна рудада 4,57 грамм алтын бар деп берилген. Ал эми райондогу жарандык коом тарабынан Кыргызстандын кен байлыктары деген китепте Карагазык алтын кенинде 1 тонна рудада 14 грамм алтын бар деп жазылган. Ошондуктан жергиликтүү тургундар ушул маселе боюнча туура маалымат берүү талаптарын коюп келишет. Бул боюнча шайлоодон кийин өкмөткө тез арада так маалымат берүүнү талап кыламын. Себеби жергебизден чыккан кен байлыктар элдин энчиси. Буларды биздин ата бабаларыбыз келечек муун үчүн деп мураска калтырган. Бардыгын туура пайдаланып, жаратылышыбызга зыяны тийбегидей иштете билүүбүз керек.